Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эфирде менин Кыргызстандын программасы. Мен Мурат Жолукеев алып барам. Эми бүгүнкү биздин коногубуз өзгөчө инсан деп айтып кетсек болот. Себеби бул адам Кыргызстандагы аруут өкүлдөрүнүн башын бириктирип, аларды достукка чакырууга, ынтымакка чакырууга, элибиздин алдыдагы экономикасынын өсүшүнө дагы өзгөчө чоң салым кошкон адам. Уруксат берсеңиздер, анда менин коногум менен сиздерди тааныштырып өтсөм. Хадзиев Артык Абдрахманович, коомдук ишмер. Артык агай, студиясы кош келиптир, саламатсызбы? Саламатчылык, рахмат. Кош келиптирсиз. Рахмат, кош келдик. Сизди көптөн бери көрө элекпиз. Көптөн бери Кыргызстандан бир нече жылдардан бери кеткениңизди уктук электе. Кайсыл жерде жашадыңыз? Эмне менен алектендиңиз? 5 жыл болду мен Түркияга кеткен. Анталияда жашап атам. Мына 5 жыл болду, ама бир 3 жыл мен бияка келбедим да, ушул жумуштардан болду. Кыргызстанга келе элбедим. Бүгүнкү күндө келип, мына Кыргызстанымды көрүп, Кубанып турганчы. Ушундай неме болуп кеттим. Кубанычта болуп, Кыргызстанда болгон өзгөрүштөрдү көрүп, өзүм башкача сезип, өзүмдү ушундай жакшы өзгөрүштөр болуп атат Кыргызстанда. Ошо өзгөрүштөргө токтолуп да, негизи эле баягы алыста жүрүп, ата мекениңе келсең, сөзсүз түрдө кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү сөзсүз түрдө өз көзүң менен көрөсүң да. Сизде кандай, өзүңүз айтып атасыз, кубанычтуу сезимдер болуп атат депчи. 5 жыл ичиндеги, 3 жыл ичиндеги акыркы мынакей Кыргызстанга келген учурдан берки биздин Бишкектин, андан тышкары аймактардын, жалпы республикадагы кандай жаңыланууларды сезип көрдүңүз? Энди бизде бир макал бар, жакын болгон нерсе алыстан көрүнөт деп. Бүгүн ушул аэропорттон түшүп Кыргызстанымга келгенде өзүмчө бир ушундай кубанычта болдум. Ушул жолдон келип атып, карасам жолдор таза, мондай бир жолдон бир киоскалар, мурун турган киоскалар бар, уларны алып коюптур. Маршруткаларды, шаарга кирсем, маршруткалар жүрбөйт экен, заманауи автобустар коюп. Заманбап жаңы автобустар. Жаңы автобустар, рекламный щиттерин карасам, мурун ушул сымдарды түзүп, ушул центр шаарыбызда бир бесконтрольный, контрольсыз рекламный щиттер асылып жүргөн. Бүгүнкү күндө шаарыбыз действительно бир мегаполиске окшоп, башкача болуптур. Ушул карасам озеленение болуп атат, ирригационный бир системалар, арыктарды куруп атып, жаңы бир иштер жүргүзүлүп атыптыр. Жолдор, эски жолдор ремонт болуп, жаңы асфальттарын коюп атат, жаңы жолдор курулуп атат, кеңейтилип атат, развязкалар пайда болуп атат. Бул өтө бир жакшы бир өзгөрүштөрдө. Мына парктар, ушул пешеходный, велосипедный бир дорожкалар курулуптур. Мына бүгүн бир жарым ай болду келгенимге. Ушул бир айдын ичинде көп жерлерге бардым. Больница, сон, уна, ар бир жерде цифровизация. Элдин жашоону жеңилдетип жатып атыптыр. Өтө жакшы. Мына школдор куруп, спорт объекттер, чоң бир көзү көрүнгөн, дүйнөдө ушундай көзү көрүнүлгөн бир спорт объекттер курулуп атыптыр. Мына карасам, аэропорттор реконструкция болуп, ар бир региондо жок жерде аэропорттор курулуп атыптыр. Бул өтө мындай көзү көрүнгөн, Кыргызстанга келсең, көзү көрүнгөн бир сыймыктануу бир иш болуп пайда болот экен да. Мына элибизге социальный жилье деп бир программа иштеп атат, ипотека иштеп атат. Бул өтө байкуш элибизге өтө жакшы бир чоң бир инструмент, ишеничи болуп атат. Мына пенсиялар өсүп атыптыр. Эмгек акы, госслужащий эмгек акы өсүп атат. Мына
Қамшыбек Қадыршаевич сөйлегенде мына Google'да көрдім. Мына судьяларды эмгек ақысы 300.000 сомдон төмен болбош керек деп. Өсөт, ама төмен болбош керек. Бұл өтө чоң бір инструмент. Шул коррупция көрөшүдө бул чоң бір инструмент болуп атат. Бул өтө жакшы. Госслужащий судьялар шул жакшы айлык алса, улардын бір семьялары бар, балдары бар. Бул башка бір коррупционный бір немелерге өзүн тартады. Бул өтө жакшы немелер. Бюджетке абдан чоң акчалар түшүп атат. Абдан чоң акчалар түшүп атат. Мен окуп маалыматтарын көрүп атам. Региондарга миллиард сомдор бөлүнүп атат. Шул соцкультбырт, инфраструктура, жолдор, больницаларга, шул жерде проблема болгон нерселерге акча бөлүнөт. Бул өтө бир чоң показатель. Эмне десеңиз, бул мен Кыргызстанда төрүлүп жашап атам. Bunday акчалар берилип, шундай массова, ар бир бул факат Бишкекте эмес. Бар жерде болуп атыптыр. Бул өтө жакшы. Биздинки Кыргызстаныбыз өтө бир güzel бир жакшы жерде туризм күчтүн өнүгүп атат. Күчтүү өнүгүп атат. Бул өтө жакшы немелер. Мурун биз инвесторларды өзүмүз тапып, алдап-салдап алып келип, биз кыйналып болсок, бүгүнкү күндө инвесторлор өзү келип атыптыр. Өзү келип, өз акчасын коюп, шул Кыргызстан экономикасына инвестиция кылып атат. Бул очень бир жакшы бир көрүнүш. Мына биздин байкуш элimiz башка жерлерге мусапыр болуп 5 түн тапам деп кетип аткан биздинки жарандарыбыз бүгүнкү күндө кече ушул бирси күнү YouTube'дан, Google'дан октум. Бүгүнкү күндө ушул президентимиздин энди немеси сөзү боюнча ушул мигранттарыбыз кайтып келсе деп. Биздин Кыргызстаныбызга специалисттер жетпей атат. Иштейдиган, курулушта иштейдиган кишилерибиз жетпей атат. Бул деген өтө эмнени белгилейт? Бул экономика көтөрүлүп атканын белгилейт да. Бул өтө жакшы иштерди. Эң моюм, мына мен Сонға бардым деп айттым. Сон, она поликлиникаларга, таксиде жүрөм, кайбирлерде шул таксисттер айтат. Байке, мен таксисттен сурайм да, бул эмне курулуш, бул эмне десем, байке, сиз биякта кажерденсиз деп сурайт менде. Мен 5 жыл болду кетип калганым. Десем, ой, байке, бүгүн Кыргызстаныбызда шундай сонун өзгөрүштөр болуп атат. Бул момундай, биз бир аз сабыр кылсак, жолдор курулуп атат, тиги бу жеңилип, шул социальный вопростар чечилип атат деп, мааш эмгек акысы өсүп атат деп, өтө ушундай бир кубанычта айтат. Бул өтө чоң бир жакшы бир показатель. Карапайым эл баалап айтат. Карапайым элдинки, биздинкибиз карапайым элдинки. Бул айтканы бул өтө жакшы бир показатель. Экономика өтө жакшы темпте күчтөнүп атат. Бир экинчиси элдин эң жакшы, ушул мен айттым, ушул бийликке ишенич пайда болду. Ишенич күчүп атат. Бул орустар айтат, дорого стоит деген. Ушундай бул карапайым элдин ушундай ишеничи, ушул патриотизм өсүп атат болгону, бул өтө жакшы бир показательдер. Энди бул иштер эмне үчүн ушул экономика өсүп атат? Инвесторлар келип атат. Эмне үчүн бул өзгөрүштөр болуп атат? Бул ар бир немеге биринчиси экономика көтөрүлгөн үчүн. Экономика эмне үчүн көтөрүлдү? Эмне үчүн көтөрүлдү? Мен мына барыбыз бул биздики президентибиздики бир саясий волясы, саясат волясы, ушул коррупцияга күрөш, каршы күрөш, криминалга каршы күрөш кылып аткан
Бул негизи ушул экономика баары көтөрүлүп бүгүн Кыргызстаныбызда чоң бир көзү көрүнгөн иштер болуп атат. Бир экинчиси биз азыр дүйнөдө бүтүн болуп аткан ушул биздики Кыргызстаныбызда болуп аткан өзгөрүштөр бул Кыргызстаныбыздын мировой аренада өзүнүн аброй авторитетин көтөрүлгөн деп эсептелет. Демек 5 жылдын ичинде акыркы сиз келе электе Кыргызстан 3 жыл болду. 5 жыл кеттим. 5 жыл мурун кеткенсиз, акыркы 3 жыл келе экенсиз. 3 жылдын ичинде эле ушундай өзүңүз байкаган чоң өзгөрүүлөр болуп атыптыр да. Эми мунун себептерин да айтып өттүңүз да, талдап бердиңиз, анализдеп бердиңиз. Негизи баягы сиз айтып аткан сөздөрдү статистикада тастыктап келет. Бүгүнкү күндө Орто Азия мамлекет, Борбордук Азия мамлекеттеринин арасында биздин экономиканын өсүшү боюнча Кыргызстан биринчи орунга чыгыптыр. Мындай болуп көргөн эмес экен да. Аны эл аралык уюмдар, эл аралык аналитикалык уюмдар, мекемелер айтып атат да. Сиз бүгүнкү күндө Анталияда жашайт экенсиз да. Эми ошол тармакка өтсөк да, биздеги өзүңүз айттыңыз, мусапыр болуп, чет мамлекетте жүргөн кыргыздардын бүгүнкү күндө саны деле арбын, ошол эле Орусия мамлекеттеринде, ошол эле биз айтып аткан сиз жашаган Турцияда. Ал жактагы биздин мекендештердин абалы кандай? Ошого өтөлүк. Ал жакта себеби биз билебиз, инфляция өтө чоң күч алып атат Туркия мамлекетинде. Ошол себептен биздин мекендештерибиз кыйналып аткан жокпу? Жашоолору кандай болуп атат? Энди мусапыр болгондон кийин кыйналыш бар. Эмне үчүн? Биринчиси жумуш керек, көчүп кетиш бир, тияктан 5-10 тиын тапып иштейм, жашайм дегенден кийин бир жумуш болуш керек. Бул кыйынчылык болот, ар бир жерде болот. Ама биздин мына Анталияда биздин кыргыз диаспорамыз бар. Ошол кыргыз диаспораны биз 7 киши, мен 7 кишинин бирси болуп, ошол куруучу болом. Актив иштеп атабыз, иш-чараларны өткөзүп атабыз. Элimiz Аллага шүкүр, тиякта жашаткан Кыргызстандан келген кыргыз жарандары ошундай бир ишлемчү, бир тыныч отурбайт, бир 5 эмгектенүү ушундай болуп, өзүнүн жанын бакып атат. Бакып атат. Энди ушул мына бүгүн Кыргызстанда өзгөрүштөр болгондо көпү ойлоп калат, мүмкүн ушул мекенимге кетсем эле. Мекенимде жумуштар бар, бүгүнкү күндө өзгөрүштөр жакшы деп буюрса ушундай ойлоп калат. Мен мына деп. Өзүңүзчү? Өзүңүздө ой бар мына өзгөрүүлөр болуп атат деп атасыз, жакшы жагына. Кайрадан мекениңизге кайтып келип, ушу Кыргызстанда кайсыл бир тармактарда өз салымымды кошуп, ишимди улантсам деген оюңуз барбы? Энди Мурат бей, мекеним деген мекен. Албетте. Туулган жердин топурагы артык. Мекенди качан баа бересиң? Ушул алыс жерде жүрсөң, мусапырчылыкта жүрсөң, ушул мекениңге баа берип, ушул жерде жашап аткан элиңге, ушул топуракка, ушул сууга башкача болот экен. Конечно, мен албетте мен ушундай Кыргызстанымга келишни каалайм. Кыргызстаным Алла буйрса насып болсо, ушундай болсо өтө жакшы, өнүгүп, бир экономика күчтүү, бир жакшы бир немелерге жетет. Уну мен ишенем, бүгүнкү курс ушундай болсо. Алла буйрса насып болсо, баары айтып атат, келиңиз, кайтыңыз деп. Бир жерге кетип, бир жерден бир жерге кетиш кыйын экен. Албетте. Албетте, неберлерим менде меме бир пенсионер болуп кетип калган. Алла буйрса насып болсо, ушул күндөрүм болот деп. Демек сизде ой бар экен, келем деген. Ой бар. Себеби сизди муну суроону берип атканым, сиз коомдук ишмер катарында Кыргызстанда өтө таанымал инсансыз да. Кыргызстан элдер ассамблеясынын башчысынын орун басары болуп көп жыл иштедиңиз. Андан тышкары эле сиз баягы Кыргызстанда жашаган уйгур улутунун иттифак диаспорасын 8 жылдан ашык жетектеп келдиңиз. Ошол мезгилди эстеп көрсөк, себеби ошол мезгилде иттифак өтө чоң иштерди кылып, ошо ассамблеянын эле эмес, жалпы Кыргызстандын ичинде
алгылыктуу ошо элдердин достугун ынтымагын күчөткөн уюм катары таанымал болгонсуздар да. Ошол себептен да сурап атам да, балким келип кайрадан ушул тармакта коомдук иштер менен да алектенсеңиз, балким кыргызстандыктарга өтө чоң бир жардамыңыз тийеби деген ойда. Алла буйрса, насып болсо, ниетим бар. Иттифак бүгүнкү күндө кандай иштерди аткарып атат? Байланыштар барбы? Уйгур диаспорасы бүгүнкү күндө Кыргызстанда кандай жашап атыптыр? Ал боюнча маалымат алып көрдүңүзбү? Маалымат алып көрдүм. Бүгүнкү күндө Кудайга шүкүр, Иттифак активно өзүнүн жумушун иштеп атат, кылып атат. Ошол биздики Кыргызстанда жашап аткан бүтүн улуттардын достугун күчөйтүш, өзүнүн өрп адат, тилини, маданиятын сактап калыш, актив ассамблеянын жумуштарга катнашып, ушул жумуштарын жүргүзүп атат. Ассамблея деп калдык да, ал жака бардыңызбы, досторуңуздар менен кездештиңиздерби? Алар эмне деген ойду айтып атат сизге? Ассамблеяга барбадым. Ама досторум менен учураштым, көрүштүк, баары кайтып кел, артык болду, жетет, биякка кел, биякта керексен деп айтат. Шүкүр Аллага, рахмат уларга, ушундай 8 жыл кылган жумушумдун бир баасы болуп атат да. Кандай бул элге көрүнөт, ассамблеяга көрүнөт. Мен кантип иштегеним, ушул команда кантип иштеди. Бүгүнкү күндө ар бир жерде жамааттар чакырып атат, элим чакырып атат. Ар жерде болуп атам, рахматымды билдирип атат мага. Мен ушундай сүйүнүп атам, кубанычтамын. Демек көрдүңүзбү, өзүңүз айтып аткандай эле ушул көптөгөн жылдар ак эмгек менен эмгектенип, ошонун азыр жыйынтыгы болуп, ар бир кесиптештериңиз болобу, өзүңүздөрдүн тууган уруңуздар болобу, бизге окшогон сизди алыстан тааныбаган адамдар Кыргызстанга келсин деп атабыз да. Себеби тажрыйбасы бар, акыл эси токтолгон сизге окшогон инсандар бүгүнкү күндө чындыгында эле биздин мекенибизге да керек. Өзүңүздөрдүн жасаган иштериңиздер менен жаштарга үлгү болуп алып кеткенге мүмкүнчүлүктөр бар дегеним да. Рахмат. Анталияда өзүңүз кайсы тармакта эмгектендиңиз, эмне иш кылдыңыз? Түрк туугандарыбыз сиздерди кандай кабыл алды? Түрк туугандарыбыз өтө жакшы кабыл алды. Вообще кыргыз, казак болоду, уйгур, өзбек болоду. Түрк туугандарыбыз өтө жакшы көрөт. Биздин дарнегimiz актив иштегенден кийин ар бир заман учурашып жүрөбүз. Аякта деле Кыргызстанда биякта иттифакты жетектеп, андан тышкары ассамблеянын башчысынын орун басары болуп жүргөндө тиякка барып деле аксакал болуп ошол ишиңизди аткарган экенсиз да. Тиякта барып ушундай аткарып атабыз. Туура кыласыз, тажрыйбаңыз бар да. Ушундай экен. Жакшы, тиякта ушул дарнегimiz жакшы иш чараларын жүргүзүп атат. Биздин Шерикбек Акимов биздин ушул төрагасы болот. Ушул Кыргыз диаспорасынын, Кыргыз Анталия диаспорасынын төрагасы Шерикбек Акимов өзү ушундай бир грамотный, жакшы, энергичный, политически грамотный ушундай бир жигитimiz бар. Аллага шүкүр. Мен ойлойм, алдымызда көп жумуштар бар деп Кыргызстандын. Биздин туугандарыбыз, түрк туугандарыбыз өтө жакшы бизди кабыл кылып атат, жардам берип атат, кай жерде болсо. Но баары бир ушул мусапырчылык болот экен. Баары бир. Орустар да айтат, где родился, там и пригодился деп. Ушул биз кыргызстандык болгондон кийин кыргыз жерде ушул суу ичип, ушул нан жеп, чоң болуп, өсүп болгондон кийин бизге баары бир өзүбүз жерибизге тартат экен. Туура айтасыз. Баары бир. Ушул ойду сиз эле айтпасыз, негизи эле мынакей мен Америка Кошмо Штаттарынан, ошол жактан мекендештерден угуп келдим. Башка Европадагы, сиздер жашаган Туркиядагы мекендештерин угсам деле баары эле да акыры мекенибизге кайтып келебиз дешкен. Бирок ошолордун арасында айткан сөздөр болгон. Эгер Кыргызстанда жакшы жагына өзгөрүүлөр болсо деп. Сиз тастыктап атасыз, көрүп атасыз 3 жылдын ичинде өзгөрүүлөрдү. Жакшы жагына өзгөрүлгөндүгүн туурабы?
демек бизди көрүп аткан жалпы ушу мусафир болуп алыста жүргөн биздин мигрант мекендештерибизге айтмакчыбыз. Келиңиздер, кайтыңыздар. Сиз тасып атасыз мына жумушчулар кесипкөй адистер жетпей атат бизде, туурабы? Туура. Бүгүн ушул дагы бир такырар деп коеюн. Бүтүн мигранттар кайтып келишти, ишимизди жүргүзөбүз деген бул бийлик. Бул ушул мигранттар тиякка кетип, кыйналып, канча үй бүлөлөр бузулуп кетти, канча өлүп кетти биздин мигранттарыбыз, эмне кайсы сарсанчылыкка калды. Туура. Булар өтө кыйын вопрос да. Бүгүн ушулар кайтып келип, ушул Кыргызстаныбыздын өнүгүүгө өзүнүн салымын кошуп, иштеп, экономикада ушундай көтөрүшкө иштеп, специалисттер болуп иштеп келип кылса, мен ишенем бүтүн мигранттарга бүгүн ушул бийлик айткандай иш табылат. Бир экинчиси бүгүн эмгек акысын көтөрүлүп атат. Бүтүн өзгөрүштөр көп, жакшы өзгөрүштөр болуп атат. Комфортно Кыргызстаныбызда жашашка комфортно болуп атат бүгүн. Алла берсе, бул бир күндүк иш эмес, бир жылдык иш эмес. Туура. Буну сабырлуу болуп, ушул жолдон бурулбастан ушундай маңсак, мен ишенем Кыргызстаныбыз гүлдөп кетет. Гүлдөп атат азыр. Ондамы гүлдөп кетет. Туура айтасыз. Себеби жумуштардын жетишпей жаткандыгын азыркы мезгилдеги эле иштеп аткан адамдардан байкасак болот. Азыр Кыргызстанга чет мамлекеттен келип, мусафир болуп келип, мигрант болуп иштеп аткан жарандардын саны күндөн күнгө көбөйүп атат. Ошол эле биздин коңшу мамлекеттерден, андан тышкары Чыгыш Азия мамлекеттеринен келген жарандарды күн сайын көрүп атабыз да. Демек бул эмне дегенди түшүндүрөт? Жумушчу, кесипкөй адистер сөзсүз керек бизде. Убактыбыз акырындап соңуна келип калды. Сизге эркин микрофон берейин. Жалпы көрүп аткан телекөрүүчүлөргө кайрылып, дагы айтылбаган сөздөр болсо айтып кетсеңиз болот. Өрмөттүү мекендештер, биринчиден рахмат Мурат бей сизге бүгүн мени чакырып ушул интервью алып атасыз. Мекендештерим, биз ушул чырактын түбөсү караңгы болот дейди го. Ооба. Биз мына Анталиядан, Түркиядан келип көрүп атабыз бүгүн өзгөрүштөрдү. Бул өзгөрүштөргө баарыбыз кыргыз жараны болуп, ынтымак болуп, бирдик болуп, өзүбүздүн чоң салымыбызды кошушка аракет кылышыбыз керек, сабырдуу болушубуз керек. Мен ойлойм, ушундай өзгөрүштөрдөн кийин көп биздин мигранттарыбыз кайтат деп ишенемин. Биздин Кыргызстаныбыз, мекенибиз гүлдөйт. Дүйнөдө чоң бир авторитети көтөрүлүп, өнүгүп, ушул дүйнө саясатта өзүнүн бир позицияны кармап калат деп мен ишеничим камыл. Рахмат. Рахмат сизге, Артык Абдрахманович, убактыңызды бөлүп бизге келип ушул өз көзүңүз менен бүгүнкү күндөгү жакшы тарабына болуп жаткан өзгөрүүлөр жөнүндө маалымат берип, андан тышкары кеп кеңешиңиздерди айтып кеткениңизге ыраазычылык билдиребиз. Сизди кыргызстандыктар дайыма күтөт. Сиз үчүн биздин эшигибиз, эфирибиз дайыма ачык. Амандыкта, ден соолугуңуз чың болсун. Рахмат. Рахмат, аман болуңуздар. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламат болуңуздар.